Kanalizatsiya боюнча эмне болду баягы? Губернатордун тапшырмасы эмне болду? Таза суу, канализация. Качан кайсы деңгээлде? Кече окуусун өтүп кетти да. Качан баштайсың? Азыр чакырып таза сууга. Эмне муну эмне деген сасык? Муну үйдөйлөр кантип жашайт? Кантип жашаш керек? Булар өздөрү частный куруп алышкан. Жок, кандай курган күндө да шаарда кыл туурабы? Частный куруп алса тазалаткыла, оңдоткыла. Муну жытта кантип жашаш керек? Муну эл кандай болот? Ошон үчүн чырылдап атышат. Сасыкта жашап атышат. Чакыргыла бир чараны көргүлө да муну жерлер бүт бар. Ана чыгып кетти эле отурабыз. Кварталдылар барбы? Тазалашын да муну бар. Гамсондолор чыгаргыла, бүт беркетти. Мунун бардыгы эмне? Муну бир күндө эле чыкканга мүмкүн эмес да мунун бары. Гамсондордун иштечилер. Кварталдылар эмне кылат? Санэпстанция эмне муну? İnsan bayraklarında taza sonu var. Ekologlar karaydı. Obyektler de karaydı. Жок, мунан жыты менен жашай береби? Болобу не? Bizden seneler verilgen kvartallardan. Качан берилген? Акыркы кыртысы. Экологияны да чакырыңыз. Көзүң көрбөсө көчүңүздү бөрү жесин деген заман бул. Тазалаткыла, бүт чыгаргыла. Мэрия эмне иш кыласыңар ошо үйлөрдүн алдын тазалатпасаңар? Төгүлгөн боюнча жатат, балон боюнча жатат. Эмне кыйноо бар эми ушуну алдырып койгон көп акылдын кереги бар, же көп акча керек ушуга да. Домкомдордун бүт иштеткиле, чыгаргыла бардыгын. Элди уюштургула. Эл бакшы өзү эле тазалап коет. Ошон үчүн чырылдап атат да, иштебей жатат шаар бийлиги. МП башчысы айтат ошондой. Эмне деп айтат? Толду деп. Тазалык каякта ишканаңар жетекчиси? Азыр Муну эмне деген толуш бул? Муну тегерегин бардыгы эмне? Муну тазалап коймок да, бүткө салбайт. Муну буларыңар эмне? Эмне деген жыт мына жерден чыгып аткан жыт? Элдин чырылдагандай эле бар болуп атпайбы? Эл байкуш жөнүн айтпайт да. Жөнөкөй эле маселе го, буга көп деле акылдын кереги жок. Чыккыла, эртең менен вице-мэрлер эмне кыласыңар? Кабинетиңерде отура бербей, көчүктү көтөрүп алып чыккыла. Үйлөрдү кыдыргыла, бүт баргыла. Ар бир үйдүн алдына кирип чыккыла. Мунагу эмне болуп атат, мунагу эмне болуп атат деп кирлердин бардыгын көрсөтүп, домкомдорду чакыргыла, иштеткиле. Эми көрбөйсүңөр да, ошон үчүн качан чыгарын да билбейсиңер муну. Өзгөн шаарындагы көп кубаттуу үйлөрдүн айланасы. Памперс, бут кийим. Яктар селый бардык. Булар каяктан чыккан учурлар? Кимдер таштайт? Калтыргыла. Мунан бардыгын тазалаттым. Ар бир күнү силердин жумушуңуз. Эртең менен чыккыла. Бир күнү мэр, бир күнү силер үйлөрдүн алдын бүт кыдырып чыккыла. Шашпай чыгып алып көрүп. Эртең менен намаздан кийин баш убакыт эрте чыксаңар көрөсүңөр бүт бар. Жазып сүрөткө тартып баргыла да домкомдорду тазалаңар, сыймылдап.
жерде адамдар жашайт. 4-чү подъезд, 36-46 квартира дейт. Уят да ачык айтайын, уят. Өзгөн шаардык мэриясы караш керек. Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жанкулов мына ушул Өзгөн шаарына бүгүн текшерүү жүргүзүүдө. Буюрса видеонун толугун дагы алдыда чыгарып көрсөтөбүз. Балдар отура турган жерлер, ойной турган жерлер Кайсы бала чыккан, кайсы эми алып келип жерге баласын ойнойт. Бир ай убакыт. Эмеге жазган. Бир айдан кийин кайра келебиз. Площадкага мына жер таптаза болуп балдар ойной турган болуп отурсун. Алда жаштардын баардыгын алмаштыр. Мындай чыгабызбы? Бүт немелер. Маршрутканын бүт маршрутка деген балконго киргизиш керек. Бир дагы маршрутка бер жака чыкпаса, эл айла жок ошого көнөт. Биз просто элди көптүрүп атабыз азырчы. Каалаган жерине токтойт, каалаган жеринен түшүрөт, каалаган жеринен салып алат. Эгер биз ошону мыйзам түрүндө апарып стоянка кое турган болсок, эл ошол стоянкага барат. Ошол жерден кетет. Жок деп азыр көңүлүн карап отура берген болсок, мына пробкаңар өмүрү бир эмеге жылбайт да. Алдыргыла ошолдон азыр барабыз, сонда өзгөнүн ар бир мусоркага келесиз. Келип көрүп, жума сайын бир жол текшерип чыгып, жерде жаткан, монда чачылып жаткан нерсе болуп кетет. Буларыңар азыр алдагыда салынып турган салат да кете берет. Муноңар 10 жылдан бери жаткан мусор да, мына муноңар 1 жыл болду мына мусордун жатканычы, бери жак. Мына Өзгөн шаарындагы тазалык койдун териси жатат. Шаардагы көп кубаттуу үйлөрдүн арасында. Уят, ачык айтайын, уят. Көрбөйсүздөр биякта. Мусорлар. Ич кийимдер жада калса. Бут кийим, памперс, толо биякта. Өзгөн шаарына эч ким текшерип келет деп түшүнө кирген эмес да, бул мэриядагылардынчы. А бүгүн мына текшерүү келип тийиштүү чаралар көрүлөт эми буюрса. Бунда 2000 жактан айына элдин баары мына түшүрөт. Анан эмне десе элдин ичине салып атат да, элди күнөөлөп атат. Мынандай болуп толуп турбайсың. Бүт алдырып. Убакытында алсын. Раз иштеп атабы, пайдасын көргүзү келеби, таза кармасын өзүнүн. Эч нерсе болбойт, алсын мына. Мусорларды жинап койсоң, кызым, жакка тур. Содан токтотуп тур 5 мүнөттө, давай. Жап магазинди. Бол кызым. Кой тур алда, накладной мен товарым. Ачып тур, нечке чыктыр десең. Тез кел. Эки алды. Ой, чоң кыз. Кимди чакырасың? Хозяйнын кереги жок, бер жака чык, мен сага көрсөтөм. Тур. Gel gel. Чык болуп тур. Sağa koşatma bu. Tez tur. Her kimisinin özünün jayı boş koyup turar, bunu saklap turar. Buna dinlenin ya. Bir saatten zanda magazinde kalkıp duruyor. Yemin geldi. Az geldiler. Kadın o zaman ilk oyundan geçti yaptı. Ben ne dedim öyle sırada? Ama az tükop siliyor. Ama o zaman ilk oyunu koşa kap gelmem şöyle. Tortu açık durun gelir, kalacını hiç kimse yok.
Çatırakandı bundan keyin işe çıkmasın. Bu neyisi kim eker? Тазалап, еш нәрсе жақпайды. Ертең жаңбыр болса көшеге шығамыз. Анан айтабыз, жаңбыр күнү бүт алдырып, бул центральный көчөнүн арыктарын бардыгын тазалап. Монун эсин тазалап. Бұл кім? Бұлар қайтты деп ашты. Негізі қанша уақыт керек? Алдырыңыздар. Анан экинчи көчөгө чыштамай жок, макулбу? Бул эми силердин өзүңөрдүн эле айбириңер. Ушуну көрүп анан кантип магазинге кириши керек? Бүт тазалап экинчи чыгарган. Дыканыкы? Эми шаар кириши көздөп келет да. Тазалап. Баланс калды. Баланс калдыргыла бүт бар. И жазыла турган нерсенин бүт бардыгы ким гана реклама кылбасын. Кыргыз тилинде, анан орус тилинде. Башка тил болбош керек. Биринчи кыргыз тилинде, анан орус тилинде. Ким реклама жасайбы, эмне кылат, бүт бардыгы биринчи кыргыз тилин карап. Endi nima qildilaru? Endi ogoh bersalar, qo'ymaymiz. Buni ichkari bol olib qo'yamiz. Жол жабылбасын. Bol olib qo'yamiz. Sen çıkmaysın be. Koy. Çıksan? Kimge karaydı? Aleyküm selam, kandaysın? Esi kim bu diyor? Hazır sensin de. Sen işte ortasın mı? Bu balonlar ne balon? Bunlar balon var. Ne geliyor bu balon? Ödüler keser. Nakratlar işlerse balon. Bu? Buna o jol. Bu yer bin jol. Bir yerde yer bas. Balonlar var mı? İçeride gidiyorsun. Skalat kalk parası var, düğün var, kalk parası var, saktay turgan yer var. Maşına mo жерде турбас. Жолго тротуарга туруп алып, номер котормой жок, белгиси керек. Түшүндүңөрбү? Карагыла мени. Эгерде ушундай боло турган болсо, жап кыл, анда кереги жок андай иш. O'shani elektronniy qilib qo'ydi-da, o'sha налогdagilar. Betinin 114. Qaysi vaqtda to'lanadi? 29 ya. Buni ondan burun bo'lsa kerak. Buni o'tgan oyda. Men har oy sayin to'lab kelaman. Qoldirib qo'ydi. Elektronniy потом платежный tushunishgan, da. Есть понял. Çıkarın da. Есть понял. Урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыңарбы? Башна болуп эле тротуар менен келет экенсиң. Тротуар менен келет саман жүгүлүнү коюп коет экен жолдун ортосуна. Жалабат экен ол. Bunun neresi kim?
Кайсы документ негизинде? Кимдин уруксаты? Тартып алгыла. Тапкыла. Кийинки келгенге чейин бүт алынсын. Мына бул Өзгөн шаарындагы тротуар. Негизи курулуштун нормасы боюнча тротуарда мындай ылдый караган подъезд же чукурлук болбош керек. Бирок бул жерде бар. Түндөсү түшүп кетиши мүмкүн. Алсын да. Алып барсын, бүт штраф станцияга бүт чыгарып. Эки жолу алып барып штраф станцияга токтотсун. Айыппул төлөгөнгө чейин эч ким койбойт. Мындан кийин сиз бул жерде арендага алышты десизби? Штрафты өзүң төлөп каласың бул. Мындан кийин ушундай көрүнүш боло турган болсо жабылат иш кандай. Тротуарга койбойт. Тазалагыла. Бул элдин жүрө турган жолу. Түшүнөштүкпү? Давай ишти мыйзам чегинде кылалы. Болду. Бардык алынма. Болуп атканын билбейсиң. Эл эмне менен жашап атат, эмне кылып атат билбейсиң. Эгер күнүнө эртең менен чыксаңар, мөр менен вице-мэр, тазалыктын башчысы үчүн баары көрөт элем. Давай тартып алыңыз да тазалатыңыз bunu. Bu gönüldün. Так, Өзгөндө мынтип тротуар менен келетсең, жолго шагал төгүп коет экен тротуардын ортосуна. Анан кичине бияка бурулуп кирсең, мал байлап от салып коюптур. Комедия. Чыгарып. Патенти. Азыр дарегин айткыла дагы мен чакыргыла салонго. Азыр сразу чыгарып берсин эмеден. Ушул үйдүн дарегин айтып каласыз. Кайсы көчө? Канча? Манас. Манас 77. 73. 77. Телефон менен айтып кала. Дайындасын. Патенти немесин бар. Карабайт, бул жол. Тротуарды ачык кылып. Тартып кала давай. Тротуарларды ачык кыла. Nesi kim bunu? İşte bakın ballar kim? Starşehirler kim? Sen mi? Kandaysın? Yaxşı mı? Patentini görsötmüş. İşkerlik boyunca patentini görsötsün. Kança kvitansiya төлөп? Kim koysa kim ruhsat versin cezası. Дөңбұлақ қайсы? Қалған шар. Оны алдым. Тұрмасын. Бул Өзгөн шаарындагы Черемушки деген район экен. Көрүп атасыздар. Арыкта суу дагы агат, и мусор дагы. Adres var. Аварийный емес. Жалып болғанда, баба машина сасына қойған ешкім шақтап түсіп кетпесін. Шын. Зелен қосып қамыз. Ма? Мариан зелен қосып. Ой, зелен. А не олет енді бұлар? Олар қатар өліп кетер? Бұлар өлет, хабаршыска. Начиска қылған ба? Абонескада. Қачан қырықты? Жақында көрді. Кече не болды? 2 күн болды. Қырықты артынан тазалады. Қырықты артынан тазалады. Не проблема? Егер городтың зелен қос қырыққан болса, ошон үчүн бул жерде жашоочулар страдать этпеш керек.
Кырыкты тазаласын. Алдыргыла мына барын чакыргыла, азыр чакыргыла. Эмне болгон? Слив. Silip емес, ана silip, ана көрдіңіздер, silip не болып жатады. Silip емес, енді silipті батпағанда бияққа өлі неме қылыш жатады. Житилдер өзен төгіп отыр. Жителдер төгіп жатады. Ким карайт азыр бияк? Бұл жаққа ешкім қарайды, мына 5 Жок, мэрия ким карайт? Ешкім қарайды, ушу туалеттің территориясы да. Давайте иштеткиле. Мына 1 ай срок силерге. Тазаланганын ичине кирсин. Мына, она көрдіңіздер, silipтің ахуалын қараңыз. Жип алдыргыла, давай. Картайын комитетке қанша жол жүрді? Мына біз жіпті атамыз дейді. Біз невозможно әйнекті ашқандачы. Мына. Ағып атат, алда сливтерди убагында чыгарсын. Ана бияға ағып атат. Азы сіздерді көріп қалып жүгіріп келдім. Біз уже жыттай беріп, надел болып кеттік. Эмне келбейт слив машинасы? Таза болбогон үчүн анан эл төгөт үстүнө. Вообще мына сыргытпагы. Коймем чыгарып штраф кылгыл, алып барып чыгып ташта. Бир тыксаңар экинчи жолу кайра койбойт. Көңүлүнө карабагыла эч ким. Мыналар кылып тургандарына ким уруксат берди? Кантип турушат? Bilmem bunlar şu administrasyon muhtatmen tuşarık başlayan şu 2'den koyup var bizge ne olur? 2'den nege berdi ata? Ötesin özüңөр көрүп атсың. 2'den mal var da muhtatmen. Немеда? Мен айтып берейинби? Бул жерге мурун алга неме активчактан комиссия негизинде уруксат берген сага. Кайсы комиссия? Ошол жерде түзүлгөн комиссия бар, берген протокол бар. Акимиятта түзүлгөн комиссия бар экен, ошо шаардын немелер түзүлгөн. Түзүлгөн комиссиясы протокол негизинде мен механик болуп иштейм. Канаке протокол. Мен да иштейм. Представители бар го, кана? Мен автобекеттин ана Осак электрасынын механик болуп иштейм. Ада келсең, Кабинетте бар, протокол түзүлгөн. Ошол негизинде коюлат. Мына жерде маршруткан бүт бардыгын алып. Тургузмай жок. Киргизгиле стоянка. Эл ошого көнөт стоянкага койгула, стоянкага барып. Сага эч ким барбаган. Элди көндүрбөгөнө барат. Силер ошол жерге кирип туруп турсаңар, эл жөө кетпейт, силерге ошол жака түшөт. Барбай койду канча. Мынаке көрүп атпайсыңар, эмне деген эме? Силер үчүн башкалар страдайт этпеш Абы керек. жерге келип алып мына жеңил машиналардан карабайсың ана. Жеңил машина турбайт, бүт бардыгын. Барды. Алгыла бит. Алдагандай стептер тургандардын бардыгы турмай жок. Бүт бардыгын эме кыл. Бул жерге Штраф салгыла, тургузбагыла. 14 адамдай комиссия түзүп не кылган, комиссия кылган. Протокол толтурган. Ол жердин бүт бардыгын чыгаргыла маршруткалардын бардыгы. Турбасын. Ошо Касанакада мында көрсөтөлө да, барды көрсөтөлө. Асанака контейнерлер жалтырып бер жагын акча берем деди. Жок, ошондо мында болгондо бул жерде түзгөн протокол бар. Эси ким бул жерде? Намазга кетип калыш. Тарткыла. Алдытабыз. Алдыргыла. Эчтеке турбасын мына жакта бар бардыгын. Жетет ушул жагынан эле коюп койсо болот. Бул кимдеки? Келгиле. Кимдеки? Жок, кимдеки бул? Бул ортада. Кайсы орто? Бул кимдеки? Ака ал бол. Силердикиби? Албайсың бе? Бардыгына эскеп тургуз. Эгерде дагы чыга турган болсо жабыласың. Kimdiki de? Kimdeki? Ya al. Ol dinleştirip olma. Kalkıratlardan al. Kalkıratlar da olma. Salgıla ekinci koyboydu. Штрафтарды салгыла, токтоп болду. Барды. Чыгарсың, давай. Номерлер бүт барды, чыгар. Көңүлүнө карамай жок. Машина менен жаба турган болсоң, ушул жерде жол жабыласың. Түшүндүңбү? Жолду жаппа, эл өтө турган. Таза карма, тегерегиң таза карма. Макулбу? Дегенде чыгып барып атпайбы? Киргиз келечи.
Эртең менен мына эми свежий да. Бир түндө чыштабайт. Койгулач. Тиги эски болуш. Алданын бардыгын бир жумда чыштабайт. Тазалап берилди. Жибергиле, тазалыктан бир киши ошол жерге койгула. Бир күндө акырын келип эртең менен салып кетсе эч нерсе болбойт. Ушул жерде мусор жатат, анан эл келип көрөт да, мусор жаткан чыштап коюп карап отурмак. Saat 11'de. Ким бар ал жерде кырыша? Бүт бардыгын чыгарып. Тендерди өткөзүп ишке бергиле мен, канализация менен суу. Негизги проблемаңар ошо. Акимчилик карагыла, ким кырышабайт эт, ким ортодо ойноп, кимден акча сурап атса алып чыкты. Эгер мындай кылбасак чечилбейт маселе. Контроль кылгыла бүт бар. Азыр сиздерге карайт прямой мэрия. Түздөн түз. Карагыла, бир ай убакыт бүт тазалап, бүт бардыгын ордуна келтирип, кетирген кемчилик бар. Эгер ошол убакта кайрадан ушул нерсе кайталанса, канализацияга сууга тендер өтүп, маселе ишке кирмесе, анда демек мэр, вице-мэр, кимиңер бирөөңөр ошол жерде кырышасыңар, ошол жерден акча алганга отурасыңар. Башка эч кандай себеп жок. Тендерди кармоо. Сүйлөштүкпү? Ана могу красный зоналар боюнча келебиз. Красный зоналар боюнча. Мына жердеги үйлөрүңөр туруп атат азыр. Кайсыл эменде? Кылыч Бурханидин кварталдык комитетинен 5 сотту жери белгисиндеги кайсы эменде азыр? Кайсы даректе? Каримовдун колу менен берилет. 15-чи болуш керек а? 15-чи. Кайсы жерде? Ана домдун астында стоянка болуп кеткен. Жоғын кирдик. Аны көрдүм. Ошону жейболсо болбойт вообще. Тазалык жок вообще, сасып атат. Ол участок Кылыч Бурханидин Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тапшырмасы менен ошол жердеги ушу Өзгөн шаарындагы Өзгөн районунун Өзгөн шаарындагы жергиликтүү элдин жашоочулардын көп кабаттуу үйлөрдө жашап аткан жашоочулардын арыз менен кайрылууларынын негизинде биз Өзгөн шаарындагы санитардык абалды, тазалыктын абалын текшерүүгө атайын рейд кылып барып келдик. Рейдтин жүрүшүндө Өзгөн шаарындагы айрыкча мына көп кабаттуу үйлөрдүн тегерегиндеги тазалык маселеси, ошол жердеги баягы дааратканалардан, башка жерлерден түшүп аткан канализация деп коебуз. Өзгөн шаарында канализация маселеси бул Өзгөн шаар статусун алгандан бери чечилбей келген. Бирок ар бир үй өзүнчө жеке менчик баягы канализацияны топтой турган атайын саркынды топтоочу жайларды курушкан. Мына ошол жайлардан өзүнүн убагында саркынды суулар чыгарылбагандыгына байланыштуу жайлар толуп, ал жерден чыккан саркынды суулар үйлөрдүн тегерегин каптап, үйлөрдүн алдын каптап, ал жердеги жытка чыдап жашаш мүмкүн болбой калган да. Ошонун бүт бардыгын барып биз өз көзүбүз менен көрүп, кыдырып көрдүк. Таштандылары толтурулган, ал жерден чыгарылбай таштала турган бачоктору толуп, алардан сыртка төгүлүп, жердин бардыгына ушу пакет, кагаз деген нерселер чачырандуу болуп чачылып кеткен. Мына ушунун бардыгын өз көзүбүз менен көрүп келдик. Мэриядан биз атайын уруксат кагаз менен турабыз деп жеке менчик ошол көп кабаттуу үйлөрдүн алдыларында автоунаа токтотуучу жайларды кылып, ошол жердеги автоунааларды коюп, ал жердеги жашоочуларга тоскоолдук кылып, ал машиналардын ар биринен 20 сомдон алып жүргөн адамдарды дагы көрдүк. Бирок эч кандай мэриянын ошол Өзгөн шаардык мэриясынын мэринин орун басарынын айтканына караганда, ал эч кандай мэриядан уруксат болгон эмес, андай нерсеге эч кандай келишим болгон эмес. Бирок алар ошо кийитоктордун бардыгын алып алып 20 сомдон кийиток айырып берип, ар бир машинага акча чогултуп жүрүшкөндүгү аныкталды. Андан тышкары ушул Өзгөн шаарынын борбордук көчөлөрүн бойлото баягы дөңгөлөк алмаштыруучу жайлары, магазиндер ар түрдүү. Ар бири өзүнүн алдына мисалы дөңгөлөктү алмаштыруучу жайлардын бүт бардыгы ошол эски дөңгөлөктөрдү көчөлөргө чыгарып, тротуарларга чыгарып, магазиндер ошо өзүндөгү болгон таштандыларды ошо жолго таштап, жолго шагылдарды төгүп, элдин өтүшүнө кичи жанагы тротуарлардын бүт бардыгын жаап салгандыгы аныкталды. Андан тышкары ошо Өзгөн шаарындагы борбордук базардын жанында тыгындарды, автотыгындарды пайда кылып аткан ал жердеги кичи маршруттук айдоочулардын тобу менен дагы барып, алардын ишин дагы жеринде көрүп келдик. Ал жерде ушу майы кызматкерлерине толугу менен тапшырма берилди. Ошол көчөдөгү тыгынды тазалоо боюнча бул дагы жөн эле адамдык факттар. Эгерде ар бир жетекчи
ар бир шаардын мэри өзүнүн шаарынын жашоочуларына болгон мамилесин оңдоп, өзүнүн кызматтык жоопкерчилигин толук кандуу аткарып койсо гана булар жөн эле аткарыла турган маселелер. Бул иштерди аткаруу үчүн көп деле акылдын же жаңы велосипед ойлоп табуунун кереги жок. Болгону ошол жылуу креслолорунан көчүктөрүн көтөрүп, көчөгө чыгып, ошол шаардын ичиндеги үйлөрдүн баардыгын таң атпай кыдырып чыгып, таштандысы кандай болуп атат, саркынды суулары кандай болуп атат, автожолдордогу тыгындар эмне үчүн болуп атат, баягы магазиндер, дүкөндөр, жанагы дөңгөлөк жасоочу жайлардын баардыгы эмне себептен ошол тротуарларга чыгып, тротуардын баардыгын жаап алгандыгын аныктап, ар бир жетекчиге тапшырма өзүнүн убагында берилип турса, бул маселенин баардыгы чечиле турган маселе. Убакыт бердик. 1 айдан кийин кайра барып текшерүү жүргүзүп, эгерде ошол иштердин баардыгы аныкталбаса, анда шаар жетекчилигине толугу менен кызматтык ордун кароо жөнүндө маселе көтөрүлөт. Мындан тышкары ошол Өзгөн шаарына канализациясын куруу, бул канализациялык линияларды куруу, анан таза суу менен элди камсыз кылуу боюнча мына канча жылдардан бери ушул маселе көтөрүлгөн боюнча турат. Бул боюнча акчасы дагы бөлүнгөн. Бирок ошол шаар жетекчилигинин тендерди ойнотуудагы негизги бир аткарбай жаткан ишинин натыйжасында ушул маселе жылдан жылга кечигип келип атат. Мына область башчысынын дагы ошол жерге барып, мындан мурдагы кыдыруусунда ушул канализацияны куруу боюнча, линияларды, таза суу боюнча Өзгөн шаарынын мэриясына тапшырмаларды берип келген, ошолорду аткаргыла деп. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол маселе аткарылбай, ошол тендерлер ойнотулбай жаткандыгына биз күбө болуп келдик. Биз ушул текшерүүлөрдүн жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө аныктамалардын баардыгын жазып, баардык түшүндүрмөнү беребиз. Андан кийин ошол шаардык мэриянын жетекчилигине, шаардык мэриянын кызматкерлерине, ал жердеги кызматтардын, шаарга караштуу мамлекеттик кызматтардын жетекчилерине кандай түрдө мыйзам чегинде чара көрүлөт, бул боюнча атайын чечимдер кабыл алынат.